Мен өзі Жалауаттан болом. Жалауат обласы Ақсы районы, Ақсу деген айылынан болом. 95-жылы төрөлгөм. Бұл спорт мен мурда айылда жүргөндө кызыкчумун. Өзүм окуп жүргөндө да айылда көп мушташып көчөдө. Мушташканга өзүм аябай кызыкчумун. Билбейм эмнегедир ушул спорт мага жагат. Тренер кылып жүрчүмүн, өзүм кыргыз күрөшчүмүн айылда. Анан чет жактага чыгып күрөшчүмүн, айылда кыргыз күрөштө. Ошентип Бишкекке келип, ошо Жумабеков Актилек деген агайым болот. Ошо менен таанышып калып, анан Киргизияга чыгарып, ошо менен ушу даражага 1,5 жыл болду, Кудай кааласа. Жакшы. Жакшы. Опа, до конца. Концовка иштеш керек. Жакшы. Жасаш керек, жаса. Жаса, концовка иште. Жакшы. Жаса. Мен кыялдачымын, ушу телевизордон көрүп бой беспрайлуу чыгып урушса, баскетболдун ичине кирип урушса аябай кызыкчумун. Мен агайым телевизордон көргөм айылда. Айылда ошо анда биз жаш болчумун. Ошо 11-ди бүткөндөн кийин, армияга барып келгенден кийин айылда жүрүп, ошо агайым көрүп калган бойлорун, Казакстанда мушташып жүргөн бойлорун, Жумабеков Актилек деп. Кудай жалап Бишкекке келип иштеп жүрдүм. Ошону тренировка кылып, ошентип агайга жолугуп калдым. Сенен бир нерсе чыгат экен деп бойго чыгарды. Биринчи чыкканда коркуу сезим болот. Денелериң титиреп, ойлоносуң, жеңилип калбасам болду деп аябай ойлонуп, 1-2 удар өтүп, кичине нормально биринчи раунд, экинчи раундда ачылып калат. Нормально беришесиң да. Коркуу сезим жок болуп калат, только период болуп калат. Бойго чыкканыма 1 жыл 5 ай болуп калды. 1 жыл 5 айдын ичинде биринчи жолу Киргизияга чыкканда биринчи месттен алгам. Биринчи жолу Алгыр деген, эрежеси мушташты Алгыр деген залы бар. Ошол жерге кирип даярдады, өзү 1 ай даярдап, Киргизияга сени чыгарып көрөйүн деди. Киргизияга чыгарды. Ушу Кудай жалап Киргизияга чыкканда биринчи месттен алдым, өзүм весимди. Анда весим 68-67 болчу. 71ге мушташкам. 71 өзү соперниктерим өзү менен чоң болуп, биринчи месттен алгам. Азияга отбор болгонмочу. Кыргызстанды ким жеңсе Азияга бармай деген эле. Кыргызстанды жеңип, кийин Азияга барып, Азияны да жеңип, Өзбек Мушкерин менен аны жеңип, Азия чемпиону болдук. Жеңишке жетиш бул оңой эмес. Биринчиден аябай кыйын, тренировкага чыдаш керек, башың айланат, көңүлүң айланып, кускуң келет. Аябай оор бул спортчу. Ошону баарына, ысыгына, мусагына чыдасаң эле жеңесиң да. Агайым постоянно күчтүү балдарга салат. Шердо күчтүү балдар менен урушсаң, өзүң опыт аласың дейт. Күчтүү баланы жеңсең, деңгээлиң көтөрүлөт дейт, тез көтөрүлөсүң дейт. Ошон үчүн күчтүү балдар менен урушканды жакшы көрөм. Өзүңө да опыт аласың. Күчтүү балдар менен урушсаң, жакшы тез тааныласың. Чип кеттің ошодан. Байлы ойлор бештесин. Сен бербе байлы ойлор. Сен тарта бер байлы ойлор. Көл тригон берип койтасың сен. Аладан чыгыш керек, Сен вообще сен аласына калып кетесиң, макулбу? Бутчанын аласына чыгыш керек. Макулбу? Сен өткөрбө аркаңа. Өткөрбөй алаңан чыгарбаш керек. Ошо байлы иштесиң. Теп туруп чыгып кетиш керексиң. Макулбу? Сен чыкканга аракет кыл. Аркасын өткөнгө аракет кыл, макулбу? Жакшы. Акырын. Hoppa, arkası öt takasa. Ötkörbe sen. Butun karma ol, butun karma ol. Kolun karma ol. Arka gitti, oşunday. Kalın. Hop.
До конца. Жаса. Көп тер төгүш керек. Менет кылсаң мындай ийгиликке жетишесиң. Менет кылбасаң эч качан жетишпейсиң. Көп менет кылсаң жетишесиң да. А мындайда жетишпейсиң. Көп тер төгүш керек. Көп приемдор отработка кылыш керек. Аркаңды өткөрбө. Ичке айланыш керек. Калы. Ичке айлан. Аркаңды өткөрбө. Ичке айланбайсың сразу. Артың салып берип коюп атпайсың. Чыгыш керек. Калы аласына чыгыш керек. Не аласында жатасың? Айланыш керек. До конца чыксаң, ошол жерден. Бойдогу эле эчтелди, опа. Характер болуш керек биринчи боецте. Характер болсо урушат. Анан бир удар өтүп кетсе деле жатып калып эле анан андай болбойт да. Адамда характер удар жезең дагы характер болуш керек. Биринчи очередь характер. Характер болсоң ошо урушасың да. Басмоликтин ичине киргенден кийин аркага постоянно менин агайым айтат. Жанына келип басмоликке кирип атканда мен агайым жок эч жакта уруша албайм. Агайым обязательно жанымда болуш керек. Мага дух башкача дух берет. Агайымдай башка эч ким дух бере албайт. Келип туруп ушундай массаж кылып чалып туруп, басмоликке киргенден кийин аркага жол жок деп киргизет. Ошо. Ал жакка киргенден сага эч ким жардам бербейт да, туурабы? Ал жакка киргенден кийин, конечно, эч ким жардам бербейт. Только жеңип чыгыш керек. Только жеңип чык дейт, жеңилбе дейт. Ошо. Каныбек буга чейин 4 ирет жеңүүчү аталган. Мына азыр каршы эркинден 2 сокко өз максатына ынтаанай жетти. Жана хайкик, идеалдуу хайкик мына. 1,5 жылдын ичинде мен кругой бой, агайым кругой бойлорго уштурду. Кругой бойдон вообще жеңил элекмин. Профессионалдуу бойдон деле көп. Шердогум 6 победа, 2 поражениям бар. Аны мойнума алам. Күчтүү Казакстан мушкерин урушам. Агайым ошого даярдап атат буюрса. Мына саналуу эле күн калды уже. 8-9 күн калды буюрса. Азыр веске айнтетип, вес кылып 76дан 66га веске айнтетем, 10 кг. Буюрса 4 кг, 5 кг вес калды. Разда. Оп. 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 Оп, прямой. Оп. Жакшы. Жеп 2 жол. Жеп 2 жол. Жеп 2 жол. Жеп 2 жол. Жакшы. Жакшы. Мен каражат жагынан эч ким эле карабайт. Мен агайым бар. Агайым менен чогуу жашайм үйүндө. Бир жак үйүндө чогуу жашайбыз. Каражат жагы ушу баскан турганымы, тамак ашым полный агай өзү камсыз кылат. Главный бойго чык дейт. Бойго чыгып уруш керек, утуш керек дейт. Кыргызстан желегин көтөрүш керек дейт. Каалаган жагыңа барам дейт. Мына Кудайга шүгүр. Айтканым эки кылбайт. Постоянно чогуу жүрөбүз, чогуу даярданабыз. Аракет кылыш керек. Тер төкмөйүнчө мындай жеңиш болбойт го дейм. Бардыкка мээнет керек. Мээнет кылыш керек баарына. Мына буюрса 14-үнө даярбыз го дейм. Буюрса. Ойлойм мен агайым эч качан атын до конца атын көтөрүп, агайымдын атын буюрса. Алда чоң-чоң ийгиликтери бар, жакшы ниеттери бар. Агайымдын атын көтөрүп, башка чет мамлекеттерге. Мен ата-энем, атам деле өзү мээрим балам ушташа бер дечи. Апам бир аз каршы болчу, апам 5 убак намаз окуйт жаштан бери. Апам бир аз каршы болуп, балам мейли муштасаң дагы травма алба дечи да. Муштасаң да балам абайла. Ошо мен мурун жаңы чыгып атканда ошондой болчу да. Азыр жакшы буюрса, бир жака кетер апам мен ушундай бойго кетип атам десем, дуасын берип, балам жакшы ооруп келгениң аман бол балам деп дуасын берет постоянно. Ошо апам дуасы менен, ата-энем дуасы менен барып келем. Ата-энем дуасы кабыл болот. Ата-энем дуасы жок мен эч жака бара албайм, эч жака узак эч жака бара албайм. Ата-энемдин дуасы менен баардык нерсе.